Аталган райондун акими жүйөлүү себептер менен жок экендиги белгиленип, келген текшерүүчүлөр орун басарлары жана бөлүм башчыларына 2021-2022 жылдар аралыгында чыккан президенттин жарлыктарынын, министрлер кабинетинин чечимдерин, тескемелердин буйруктарынын негизинде кабыл алынган иш пландар, жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер боюнча керектүү иш кагаздарды алып келүүнү өтүндү. Негизгиси биздин максатыбыз жана Кыргыз Республикасы президентинин жарлыктарын, чечимдерин, кабинет министрдин токтомдорун, тескемелерин жана протоколдук тапшырмаларын аткарылуу боюнча текшерүү жеринде көрүлүп келдик. Өлкө башчысынын жарлыктарын, министрлер кабинетинин чечимдерин, буйруктарынын негизинде суралган керектүү иш кагаздарын көрсөтүүдө район акиминин биринчи жана социалдык маселелер боюнча орун басарын жүргүзгөн иш-аракетинде жоопкерчилик мамиле бар экендиги көрүнүп турду. Иш чара иштеп чыктыңыздарбы? Буга чейин мындай текшерүүлөр орун албагандыктан көпчүлүк эле жетекчилер өз отчетторун калыпка салынган мурдагы мүнөт менен даярдаганга үйрөнүшкөн. Мындай мисал аппарат жетекчисинин ишмердүүлүгүндө байкалды. Ал эми ирригация тармагында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан 8 мартка чейин бүткөрүү боюнча протоколдук тапшырма берилген болсо, өзүн билемдик мамиле менен аны бүткөрүү мөөнөтү май айына чейин көрсөтүлүп калган. Райондо буга чейин бул тармакка болгону 2 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнүп келген болсо, быйыл 8 миллион сом ажыратылган. Анын негизинде бир нече жылдап Чалдыбарга толгон каналда тазаланып жатканын жергиликтүүлөр кубаттоого алат. Анткени анын негизинде суунун жоготуусу азаят, дыйкандарга суу пайдалануу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Андайлардын бири жогорку Акман каналы. Узундугу 8 километр да. Ушу Карачанын 70%-ин ушу каналдан суу чабыз. Анан кийин мен билгенден 60 жылдан бери чабылган эмес. 85-жылдары 1 километр чабылган, 1 километрден чабылган эмес. Элдерге ушунчалык жакшы болот, мурун кол менен чабып кыйналчу эле. Ар бир үйгө кирип ушу чапкыла деп арызданат эле да. Эми азыр мына Кудай кааласа бардыгы техника менен бүтүп калган, техника менен болуп, суунун эми жакшы, көлөмү дагы жакшы келет. Элдерге жакшы суу чат да. Антке менен бөлүнгөн каражатты ачык айкын, андан калса максаттуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүндө кемчиликтер бар экендиги көрсөтүлдү. Бүткөрүү мөөнөтү белгиленди. Быйыл биз 30 километр канал тазалашыбыз керек, ошого пландаштырганбыз. Күзүндө эле 7,5 километр чабабыз деп андай план түзгөн элек, бирок кошумча каражат болгондон кийин 30 километрге чыктык. Андан тышкары дагы башка ГТС гидропостторду дагы көбөйтүрдүк, оңдош маселеси боюнча. Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында президент тарабынан демилгеленген Жашыл Мурас улуттук өнүктүүнүн негизинде райондо жалпынан 8 миңге чукул көчөт олтургузулат. Кеңеш айыл өкмөтүндөгү Мугол коргон айылынын жери Таштаак келет. Бул жердин ыңгайына карата 1500 көчөт тигилген. Район акиминин белгилөөсүндө ушул өңдүү жерлерди көрктөндүрүү милдетин коюшкан. Негизи баягы көчөттөр баягы эми бош жерлерди эгип атабыз баягы. Кийин баягы бак кылабыз деп, эс алчу парк кылабыз дегенде ошол жерлерге эгип атабыз, анан жолдун боюнда. Эки айылдын ортосунда мындай көрүнүктүү жерге ошо метип атабыз. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткаруунун контролдоо бөлүмү кызматкерлеринин күтүүсүз текшерүүсүнүн жыйынтыгында райондогу иш-аракеттер канааттандырарлык деп көрсөтүлдү. Гүлжана Мындоева, Байман Тургуналиев, Батар Коргон району.